Чуу жараткан чегара протоколу. Мурдагы премьер-министр Игорь Чуденов башкы прокуратурага сурак берди. Талаш жараткан 309 токтом. Айыл чарба министрлиги менен дыйкандардын тиреши. Көкүрөк рагы менен ооругандардын көйгөйү. Маммология борборунун жоюлушу бейтаптарды уайымга салды. Саламатсыздарбы, назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Акылай Акыналиева. Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев мамлекеттик чек-араларды тактоо кыргыз-тажик өкмөттөр аралык комиссиянын милдет экенин, талаштуу тилкелерге ушул комиссия гана чекит кояларын билдирди. Ал Фейсбуктагы баракчасына Баткен менен Согди облусунун башчыларынын милдети жаңжалга жол бербөө, чек-арадагы кырдаалды курчутпоо экенин эскертти. Биз талашты аскердик аракет менен чечүү мүмкүн эмес экенине дагы бир жолу ынандык. Мен тажик тарапты кырдаалды курчуткан билдирүүлөрдөн карманууга чакырам. Болгон аракеттерибизде чек-арадагы тынчтыкты, туруктуулукту сактоого жана боордош элдердин ортосундагы экономикалык маданий байланыштарды бекемдөөгө жумшоого үндөйм, деп жазды Алимбеков. 1 май райондук прокуратурасы Кактус медиа сайтында кыргыз-тажик чек-арасындагы соңку жаңжал тууралуу маалыматка байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Көзөмөлдөөчү орган тараткан маалыматта 2022 жылдын 27 январында сайттагы макалада Кыргызстандын аскер кызматкерлери тажик тарапка биринчилерден болуп ок атып провокация кылды делген чындыкка дал келбеген маалымат чагылдырылган. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын 1 май райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 407 беренеси согушту пропагандалоо, башкача айтканда бир өлкөнүн башка өлкөгө агрессиясын жаратуу же согуштук жаңжалды баштоо максатында көз караштарды, идеяларды же чакырыктарды ар кандай формада жайылтуу менен кылмыш иши козголгон. Белгиленген аракеттин мыйзамдуулугуна баа берүү үчүн Бишкек шаардык прокуратурасынын тергөөчүлөрү тарабынан тергөө улантылууда, деп жазылган. Мурдагы премьер-министр экс-депутат Игорь Чуденов башкы прокуратурага кыргыз-тажик чек-арасы тууралуу протоколдон улам сурак берип чыкты. Бул маалыматты башкы көзөмөлдөөчү органдын басма сөз кызматы бышыктады. Буга чейин ушул иштин алкагында Жогорку кеңештин азыркы депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров бир канча жолу сурак берген. Ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган кезде кол койгон кыргыз-тажик чек-арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январда тарта күбө катары сурала баштаган. Игорь Чуденов ошол маалда өкмөт башчы болуп турган. Мадумаров 2009 жылы Ош-Баткен-Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы Ала Бука районунда алтын казган компанияны тоноого шек саналып 3 адам колго түшкөнүн билдирди. Милициянын маалыматына караганда окуя былтыр 12 ноябрга караган түнү болгон. Анда бет кап, мээлей кийген белгисиз адамдар компаниянын кызматкерлерин, чет өлкөлүк жана жергиликтүү жарандарды уруп сабап 20 000 сомун сейфте сакталып турган 2 килограммдай алтынды алып кетишкен. Ошондой эле короодо турган унааларды талкалашкан. Тергөөдө материалдык чыгымдын көлөмү 10 миллион сомдон ашты деп эсептелген. Учурда тергеп иликтөө уланууда. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова менен Конституциялык палатанын төрагасы Карабек Дүйшеевдин өз эрки менен кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырды. Алардын арызына байланыштуу президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов депутаттарга кайрылган. Карабек Дүйшекеев бул кызматка 2019 жылы июлда дайындалган. Нургүл Бакирова кызматтан өз эрки менен кетүү тууралуу 31 январда президентке арыз жолдогон.
Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке Бишкектеги номер 27-1 май жана номер 29 Свердлов округтары боюнча кайра шайлоого 37 талапкерди каттады. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда талапкерлерди каттоо үчүн документтерди кабыл алуу 30 январда аяктады. Арыз жазган 72 кишинин 55 керектүү документтер топтомун тапшырып үлгүргөн. 9 талапкер шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө арыз берди. Боршайком бир талапкерди каттоодон баш тартты. Калганы документтерди тапшырган эмес. Ушул тапта 18 талапкердин каттоого берген документтери каралууда. Эки округта 2020 жылдын 28 ноябрындагы шайлоодо баарына каршы деген добуштар көп болгондуктан быйыл 27 февралга кайра шайлоо дайындалган. Айыл чарба министрлиги менен дыйкандарды бири-бирине каршылаштырган 309 токтом. Мамлекеттик фонддун жерлерин айыл өкмөттүн карамагынан кайра кайтарып алууну көздөгөн айыл чарба министрлигинин аракетине дыйкандар караманча каршы. Жыл сайын аукционго катышып, фонддун гектарлаган жерлерин ижарага алып иштеткен дыйкандар насыя алып, айыл чарба багытында узак мөөнөттүү иштерди баштап койгондуктан жерди алып койсо банкрот болуп, карызга батабыз деп тынчсызданууда. Ал эми министрлик айыл чарбасына реформа жасоону, асыл тукум мал чарбасын, үрөнчүлүк чарбаларды өнүктүрүүнү максат кылып жатышкандыктарын жүйө келтиришүүдө. Талаш жараткан маселе тууралуу кезектеги материалда сөз болот. Руслан Чыныбаев Сокулук районундагы Кызыл Туу айыл өкмөтүндө эчен жылдан бери жер иштеткен дыйкандардын бири. Ал арада айыл өкмөттүн башкаруусунда турган мамлекеттик фонддун гектарлаган жеринде ижарага алып иштетип көргөн. Соңку мезгилде 309 токтомдун негизинде айыл өкмөттөрдүн карамагындагы мамлекеттик фонддун жерлерин кайтарып алуу маселеси көтөрүлүп жаткандыгын угуп, андай демилгеге каршы экендигин айтат. Анткени узак мөөнөттүү түшүм айдаган дыйкандар ишти баштаардан мурун насыяларды алышкандыктан жерин алдырып койсо куру жалак калаарын билдирди. Көбү кредит алып алган. Андан тышкары буларга ишенип, ФПСтин жерине ишенип, Кызыл Туу айыл өкмөттү караштуу жерлерин иштетебиз деп азыр кээ бирөө трактор алган. Азыр мисалы ФПСти алып койсо, биринчиден биздин айыл өкмөт 4 миллион 800 миң сомго минуска кетет. Биздин ошо айыл өкмөткө түшчү ал акча. Экинчиден дыйкан кредитин төлөй албайт, карыз болот, анан экономикасы токтойт да. Ал ишенгени жер ушул да. Ал эми өзү жашаган Кызыл Туу аймагында 900 гектар жерде 70ке чукул дыйкан ижарага алып иштетип атып, айыл өкмөтү дотациядан чыгаргандыгын мисал келтирет. Эгер фонддун жери мамлекетке өтсө, айыл өкмөттүн тагдыры эмне болот деген да суроо бар. Ага кошо жер иштетип күн көргөн элеттиктердин тирлиги татаалдашат. Миграция күчөп, жумушсуздар шаарга көздөп агыла баштайт. Элеттик дыйкан быйылкы кыш кургакчылык менен өтүүдө. Мындан улам министрлик жер талашпай ирригация маселесин чечип берген оңдойт. Министрлерге дагы кайрыла кетет элем. Ошол азыр ирригация 1 миллиард сом акча которулду дейт да. Ушул убакыттан баштап азыр сууну деңгээлине келтирип бербесеңер, быйыл деле ошол эле былтыркы абалга келебиз да. Азыр мисалы күн жылуу, былтыркыдай суук жок. Бирок айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков бул маселе тууралуу журналисттерге маалымат берип, өткөн жылдын 17 декабрында кабыл алынган 309 токтом айыл чарбасын өзгөртө турган чечим дейт. 2007 жылы 243 токтомдун негизинде мамлекеттик фондунун жерлери айыл өкмөттүн башкаруусуна берилген. Ал мамлекеттин жери менчик эмес деген министр жерди кайтарып алуу менен айыл чарба кооперативдери үрөнчүлүк чарбаларга көңүл бурулат дейт. Мамлекеттин фондундагы 276.599 гектар жердин өткөн жылы 43.455 гектары пайдаланылбай калыптыр. Союздаш өлкөлөрдөн биздин өлкөнүн айыл чарбасы эң артта калган. Ал эми 309 токтом аркылуу үрөнчүлүк чарбалардын жерин күчтөп берүүнү максат кылат. Биздин аракетибиз бүгүнкү күндө ушул токтом аркылуу үрөнчүлүк чарбаларга жерин күчтөп берип, биздин ар бир дыйканга сапаттуу үрөн өндүрүп берели деп аракет кылып атабыз. Мына бүгүн республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сом акча бөлүндү. Сапаттуу үрөн сатып келиш үчүн. Жыл сайын үрөн начар болгондуктан али Россия, али Казакстан болуп кошуна өлкөлөрдөн үрөн сурап жүрө берсек, Кыргызстандын айыл чарбасы жоголот дейт министр маалымат жыйында. Ал эми фонддун жерлерин алып коюуда гектарлаган жерлерди алып иштеткен айыл чарба ишкерлерине кооптонуу жаратышы ыктымал деген ойдо. Айыл чарбасы алдыга озуп кеткен мамлекеттер эң ириде дыйкандарды сапаттуу үрөн менен, фермерлерди асыл тукум мал жандыктары менен камсыздагандыктын натыйжасы болгон. Биз да мындай арсар акыбалдан арылып, реформага кадам таштообуз зарыл. Мындан улам мамлекеттик бюджеттен ири өлчөмдөгү каражат бөлүнүп жатыптыр. Асыл тукум чарбаларды колдоо аркылуу биздин дыйкандар өзүнүн жакын райондун ичинде же областтын ичиндеги асыл тукум чарбалардан мал сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп аракет кылып атабыз. Мына ушуга биринчи жолу мына Кыргызстандын жаңы тарыхында республикалык бюджеттен 26 миллиард сом акча айыл чарбасын колдоого бөлүндү.
Адегенде министрлик мамлекеттин жерлери кандай иштетилип жаткандыгын анализ жүргүзүп, текшерип чыгышкан. 276,5 мың гектар тилкенин баарын текшерүүдө одоно мыйзам бузуу фактылары катталган. Мамлекеттик фонддун жерин мыйзам чегинде 5 жылга иштеткенге алыш керек. Бирок келишимде түзүлгөн келишимдер 1 жылга, 2 жылга түзүлүп, ал жерде коррупциялык элементтер дагы пайда болгон. Негизинен бул жер ошол иштеткен жерлеринин көпчүлүгү ошол жердеги укугу катталган эмес. Ошондуктан келип чыкты. Мамлекеттик фондунун жерин айыл өкмөттөрдүн башкаруусуна өткөрүүдө эң алгачкы максат сапаттуу үйрөн чарбаларын, кооперативдерди уюштуруу болсо, бирок анын бири да аткарылбаган. Ал тургай башаламан иштетилген жерлер күчүн жоготуп, түшүмсүздүккө кабылган. Эми минтип токтом аркылуу министрлик жерлерди кайтарып алууну көздөсө, дыйкандар каршылык көрсөтүүдө. Маселе кайсы жагына чечилет, убакыт көрсөтөт. Шекер Сатыбалдиева, Аскар Маратов, Нью ТВ. Мурда ири өрт чыккан Бишкек шаарында жайгашкан күйүүчү майлоочу май сакталган кампа жабылды. Бул туурасында муниципалитеттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев Тимирязев көчөсү менен Жибек жолу проспектисинин кесилишиндеги күйүүчү майлоочу май турган кампада көчмө жыйын өткөрдү. Эске салсак, былтыр декабрь айында аталган объектиде ири өрт чыккан. Андан 2 жыл мурда ошол эле жерде уюлгуган кара түтүн менен жалын асманга көтөрүлгөн эле. Мэриядан ал кырсыктардан кийин деле кампа жабылбай иштеп келгендигин айтышты. Жыйындын соңунда тергөө иштерин жүргүзүү чечими кабыл алынды. Ал эми кожоюндарына товарларын алып чыгып кетүүгө убакыт берилген. Өлкөдөгү 5000дей көкүрөк рагы менен ооругандардын медициналык жардам алуу жана дарылануу укугу бузулууда. Буга улуттук онкология жана гематология борборунун алдындагы маммологиялык борбордун жоюлушу себеп болгон. Аны кайра түзүү талабы менен бүгүн өкмөт үйүнүн алдына рак илдетине чалдыккан айрым жарандар митингге чыгышты. Бирок онкология жана гематология борборунун жетекчилиги бул туура чечим болгонун билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Каныкей Бозгунова улантат. Маммология борбору өткөн жылдын ноябрь айында улуттук онкология жана гематология борборунун алдында өзүнчө бөлүм болуп кайра уюшулган. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин бул тууралуу буйругу 19 январда чыккан. Көкүрөк рагы менен жабыркагандар аны кайра түзүү талабын коюуда. Себеби алар медициналык жардам алуу жана дарыланууда көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болуп жатабыз дейт. Маселе менен кайрылбаган жерлер дагы калган эмес. Акчасы жок кишилерге кыйын болуп атпайбы? Жол расходду 2 жолу табыш керек. Мисалы бир жолу барып көрүнүп, андан кийин УЗИге кайра келиш керек. Мен кээ бир аялдарым мына 15 үй бүлөнүн ичинде кээ бирөө даже нанга акча таппайт. Күйөөлөрү таштап кетет. Анан билбейм, мамлекетке мына 2 жолу арыз киргиздик. 47 күн болду. Биз жооп күтүп чыгар элек. Комиссия түзүлөт деп бизди алдап койду. Биз комиссияны күтүп отурганбыз. Эч кандай комиссиясы жок эле, өздөрү эле чечим чыгарып койду. Оорулуулар маммологиянын жоюлушуна онкология жана гематология борборунун жетекчиси Бактыгүл Султангазиеваны күнөөлөп жатышат. Айтымдарында анын өзүнүн жана жакындарынын жеке клиникалары бар. Ошол эле учурда бейтаптарды көрүп дарылаган мыкты ак халатчандар жеке клиникаларга кетип калат деген чочулоо бар. Султангазиеванын жеке клиникаларында маммолог болуп иштеген жакындары көп. Маммологиялык борбордун жабылышы аларга өтө пайдалуу. Анткени Кыргызстан боюнча көкүрөк рагына кабылган аялдардын баары ушул борборго кайрылчу. Анда дарылануу дээрлик бекер болгондуктан колунда жокторго жакшы болчу. Себеби кээ бирлердин ооруканага келип кеткенге жол киреси дагы жок болуп калган учурлар болот. Малоимущие женщины. Мындай дооматтарды онкология жана гематология борборунун жетекчиси Бактыгүл Султангазиева четке кагып, жеке клиникаларда иштеген жакындары жок экенин айтат. Ал эми маммология башта жобо боюнча илимий борбор болуп түзүлгөн. Бирок ал өз функциясын аткарбай жеке ооруканада иштеп калган. Ошондуктан борбордун аты эле өзгөрүлүп, заты ошол бойдон калган. Мунун бейтаптарга эч кандай зыяны жок дейт Султангазиева. Бекер дарылануу деген аталган борбордо буга чейин деле болуп болуптур. Стационарда прием жасалбаш керек. Анткени же стационар жакшы иштебей калат, же прием жакшы иштебей калат. Потому что ар кимдин өзүнүн эмес функциялары бар да. Ошон үчүн биз прием поликлиникада болуш керек. Бизде 4 врач маммолог прием жасап атат биякта. Экөө бардык даражалуу врачтар, 2 кандидат наук жасалып атат. Поликлиникада биз өзүнчө заведующийна дагы барына кабинет бөлүп бергенбиз. Ушакка келип консультация жасап, больнойлорду, бейтаптарды кабыл алып, анан кийин маммологический центр, бул деген стационар. Аяка барып уже диагноз коюлгандан кийин жатат.
консилиум өткөрүлөт, уже операцияга, нурга, химиотерапияга ошондой барып жатышат. Ошо тартипке эле келтирип койдук да, эчтеке өзгөрүлгөн жок, башкачы. Өкмөт үйүнүн алдына нааразычылык акциясына чыккандарды министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кабыл алды. Ал президенттин аппаратынын деңгээлиндеги комиссия түзүп, өзүнүн жетекчилиги алдында бул маселенин чоо жайын иликтеп, 1 жума ичинде тиешелүү чечим чыгарабыз деген убадасын берди. Каныкей Бозгунова, Ильяс Токпаев, New TV. Кыргызстанда соңку bir күндүн ичинде тажылуу вирус дагы 202 адамдан табылып, 4 бейтап көз жумду. Ооругандардын саны жагынан Бишкек шаары менен Чүй облусу алдыда, ушуну менен өлкөдө оору жуктургандардын саны 198.518ге жетти. Жалпысынан 2884 киши каза болду. Ушул тапта ооруканаларда 1063, ал эми үйлөрүндө 5000дей адам дарыланып жатат. Былтыр марттан бери вируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алгандардын жалпы саны 1.300.000ден ашты, экинчи дозасын алгандар 1.100.000ге чукулдады. Саламаттыкты сактоо министрлиги жашы 60-тан өткөн адамдарды вакцинанын 3-чү дозасын алууга чакырууда. Бүгүнкү күндө өлкөдө эл жана турак жай фондун каттоого кызуу даярдыктар жүрүүдө. Кыргызстандын калкын каттоо жараяны 2022 жылы 25 марттан 3 апрелге чейин болот. Демографиялык жана социалдык саясатты, ошондой эле өлкөнүн жана анын аймактарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдоолорун жана программаларын иштеп чыгуу үчүн колдонулуучу эл жана турак жай фондун каттоо быйыл кандай өзгөчөлүктөр менен жүрөт? Жараянды өткөрүүгө бюджеттен канча каражат сарпталат? Кийинки материалда. Кыргызстанда туруктуу жана убактылуу жашаган бардык адамдар, бардык турак жайлар катталат. Калктык каттоо жараяны 25 марттан 3 апрелге чейин болот. Айрым тоолуу аймактарда 23 апрелден 2 майга чейин жүргүзүлөт. Быйылкы эл каттоонун өзгөчөлүгү электрондук түрдө жүргөндүгүндө жана каттоо формаларынын саны 5 болгондугунда. Коомдун, экономиканын, социалдык чөйрөнүн абалы жөнүндө билүүгө шарт түзгөн. Ар кандай көйгөйлөрдү натыйжалуу чечүүгө мүмкүнчүлүк берген эл жана турак жай фондун каттоого мамлекеттик казынадан 321 миллион сом каражат бөлүнгөн. Эгерде биз 2009 жылы акыркы жолу республикада өткөндө бул кагазга түшүрүп ар бир каттоочу өздөрү жазышканда толтурушкан ошо анкеталарды азыр болсо ошол электрондуу вариантта өтөт. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, быйылкы өтө турган өнөктүк бул эл каттоо жана турак жай каттоо мобилдик приложение менен өтөт. Ошол эл үчүн ыңгайлуу болот да. Эл баягы каттоонун учурунда алар только суроолорго гана жооп берип турушат. Чакырыгыбыз ошол ар бир адам биз үчүн маанилүү. Бардык жарандар Кыргызстандын бизге келип аткан, бизде бул жакта туруктуу эмес жашагандар дагы болот, аларды дагы каттоого алабыз. Эл каттоо учурунда ооруканада, санаторий пансионаттарда дарыланып жаткандар, төрөт үйлөрүндөгү энелер жана ымыркайлар, балдар үйүндөгү жана интернаттагы балдар, майыптыгы бар адамдар, карылар үйүнүн жашоочулары жана башка адамдарды каттоо өзүнчө жүрөт. Бул иштерди 506 координатор аткарат. Алар 14 февралдан баштап 66 жумушчу күнгө ишке алынат. Андан тышкары 2556 инспектор-контролер, 24837 каттоочу жумушка тартылат. Элдин саны, элдин өлкөнүн аймагындагы бөлүштүрүлүшү, элдин социалдык жана экономикалык абалы, элдин тили жана улуттук курамы, элдин билим деңгээли. Элди каттоодогу маалыматтар уникалдуу. Аларды башка булактардан алуу мүмкүн эмес. Булар өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн перспективаларын аныктаганга көмөк көрсөтөт. Элдин саны жана курамы тууралуу маалымат бардык деңгээлдеги бюджетти түзүүгө жардам болот. Азыркы тапта өлкө боюнча жалпы 6,5 миллиондон ашык жаран катталган. Анын 34% шаарда, 66% айыл жергесинде жашайт. Жалпы калктын 35% балдар, 57% орто курактагы адамдар, 8% карылар түзөт. Ошондой эле Кыргызстанда 100гө жакын улут жашаары белгилүү. Улуттук статистика комитети бул жолу эл менен кошо турак жай фондунда каттоого алат. Мындай кадам элдин социалдык экономикалык абалын билүүгө көмөк берет.
Элди каттоодо элди каттаган эмес, жана турак жай фондунда каттайбыз. Биз деген биздин калкыбыз кандай абалда жашайт экен, ошону биз ошондой маалыматтарды алабыз. Акырында эмне кандай суроолор бериле турган болсо, үйүңүз канчанчы жыл курулган, ошондой сыяктуу суроолор болот. Эмнеден курулган, жана ошондой эле деген жаңы киргизилген суроолордон силердин үйүңүздө деген солнечный батарея колдоносуздарбы, душ, ванна барбы үйдүн ичинде же болбосо сыртында сыяктуу, мобилдик интернетиңиз барбы, жана ошондой эле ушундай сыяктуу суроолор берилет. Бул ар бир адамга жеткиликтүү эле мектепте окуган балдар деле жооп бере турчу суроолор эле. Ар бир адамга негизи өзүбүздүн жарандарыбыз текшергенге мүмкүнчүлүгү бар. Үйүнө деген чыныгы каттоочу келдиби же болбосо кайта эле шылындарбы депчи. Ал каттоочунун өзүнүн удостоверениясы болот. Жеке ал жерде өзүнүн сүрөтү, мэриянын болобу, же администрациянын колу, жана ошондой эле QR код деп айтылат. QR кодду сканерлеген соң биздин серверге келип түшөт, анан ошол адам жөнүндө информация тиги адамда чыгып калат да, мындайча айтканда. Өлкөдө эл каттоо жараяны акыркы жолу 2010 жылы жүргүзүлгөн. 2020 жылга белгиленген эл каттоо таажылуу вирус пандемиясынан улам токтотулган. Ички иштер министрлиги эл каттоо жараянын коопсуздугун камсыздоого милдеттендирилсе, билим берүү жана илим министрлиги, саламаттыкты сактоо министрлиги жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия эл каттоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө көмөктөшмөкчү. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 2022 жыл ичинде чоң-чоң шаарларда креативдүү эстеликтерди орнотууну пландоодо. Анда сырткары жакынкы күндөрү Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театры оңдоп түзөөдөн кийин ачылган соң көрүүчүлөргө Манастын уулу Семете спектакли жаңыртылган форматта тартууланат. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театры жабылды. Анын тегерегиндеги тамак-аш жайлар тазаланып, оңдоого даяр турат. Ушул айда тендер жарыяланып, театр толук оңдоодон өтөт. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик Орус драма театры капиталдык оңдоо иштерине жабылат. Бул окка чейин бир канча иштер жүргүзүлүп келген. Билесиздер, Орус драма театрынын тегерегиндеги бүтүндөй жанагы кафе жана тамак-аш жайларынан арылып, тазаланып, азыр капиталдык ремонтко даяр болду. Февраль айынан баштап тендер жарыяланып, бүтүндөй капиталдык ремонттон өтөт Орус драма театры. Бабур атындагы Ош мамлекеттик академиялык музыкалык драма театры капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бул Өзбекстан мамлекетинин атынан. Жалпылай эсепке алганда азырынча берилген маалымат боюнча $5 миллион тегерегинде ал жакка жумшалып атат. Биз пландап атабыз, июнь-июль айларында ошо Өзбекстан мамлекети менен биргеликте бул театрды ачабыз деп. Жаңы бизде билесиздер 8 музыкалык драмалык театр бар. Ошолордун ар биринде жаңы 8 музыкалык спектакль пайда болот 2022 жылы. Жалпы театралдык оюн-зоок мекемелеринде жаңы чыгармаларды сахналаштыруу боюнча атайын тапшырмалар берилди. Буга ылайык биздин план боюнча 2022 жыл жалпы театралдык оюн-зоок мекемелеринде 67 жаңы спектакль пайда болот. Кийинки багыт бул тарыхый мурастарды сактоо жана өнүктүрүү багыты. Тарыхый маданий мурастардын объектилерин аныктоо, сактоо жана коргоо максатында Кыргыз Республикасынын жер участоктарында тарыхый маданий мурастардын объектилерин аныктоо боюнча 242 археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлдү 2021 жылы. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.